بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Бүгінгі темамыз өте маанилүү тема. Ар бир мусулман эркек үчүн, ар бир мусулман аял үчүн өтө маанилүү болгон тема. Бул деген биздин Аллахтан болгон биздин буйруктарына, Аллах эмнени бизге буйрук кылган болсо, ошолорго карата болгон биз эмне милдеттүүбүз, ошолорго карата болгон биздин кандай милдеттерибиз бар. Ушул тема тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Аллах Таала бизге Куран сүннөттө, өзүнүн китебинде жана сүннөттө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө бизге буйруктарды буйройт. Кайсы бир буйруктарды буйройт. Анан ошондой эле кандай бир нерселерден бизге тыюу салат. Ошолорго карата болгон биздин милдеттерибиз бар. Эми бул теманы баштаардан мурда бир кириш сөз катары бир маанилүү теманы айта кетели. Бир маанилүү нерсе бар. Бир башка нерсе бар, ошону эскертип кетели. Аллах Таала биздин баардыгыбызды, баардык маклуктарды, баардык инсандарды, жиндерди жөндөн жөн эле жараткан жок. Аллах Таала ойноп эле жөнөкөй эле жаратып койгон жок бизди. Аллах Таала андай кылуудан таза. Аллах Таала андай нерседен аруу. Аллах Таала баардык өзүнүн маклуктарын, баардык нерсени чындыкта жаратты, акыйкат үчүн жаратты. Аллах Таала Куран айтат: "Халакас самавати вал арда бил хакки, та'ала амма юшрикун." Асмандар менен жерди чындык менен жаратты, акыйкат менен жаратты. Алар ага шерик кошкон нерселерден Аллах Таала бийик, андай нерседен улуу. Жана Аллах Таала өзүнүн китебинде көптөгөн аяттарда ушундай бир нерсени жөндөн жөн эле жаратып коюудан, андай нерседен аруу экени, андай нерседен таза экендигин көп аяттарда өзү баяндап кеткен. Ошолордун бири Аллах Таала айтат: "Ва ма халакнас самаа вал арда ва ма байнахума батила. Залика занну аллазина кафару, фавайлун лиллазина кафару минан нар." Биз асмандар менен жерди жана алардын ортосунда болгон нерселерди жөн эле жараткан жокпуз дейт Аллах Таала. Антип капырлар ойлошот дейт. Капырлар ойлойт асмандар менен жерди Аллах Таала жөн эле жараткан экен деп. Жана капырларга тозоктон аларга бале болсун дейт Аллах Таала. Ам наджалул лазина аману ва амилус салихати кал муфсидина фил ард, ам наджалул муттакина кал фуджар. Жана аяттан кийин Аллах Таала жөн эле жараткан эмес экендигине акылдан далил келтирип атат. Айтат: "Ыйман келтирип жана солих амалдарды кылган адамдарды жер жүзүндө бузук тараткандарды сыяктуудай кылып коебузбу? Же болбосо таква адамдар менен күнөөкөр адамдарды бирдей кылып коебузбу?" дейт Аллах Таала. Ошо таква адамдарды күнөөкөр адамдар сыяктуу кылып коебузбу дейт. Аллах Таала биринчи аятта айтып атат: "Биз асмандар менен жерди жана алардын ортосунда болгон нерселерди биз жөн эле жараткан жокпуз" дейт. Антип капырлар ойлойт дейт, жана аларга тозоктон бале болсун дейт. Деп туруп, экинчи аятта ошол Аллах Таала жөн эле жаратпаган экендигине Курандан бизге акылдан далил келтирип атат. Кандай бул далил? Аятка кой жүрсөңөр мындай дейт: "Солих амал аткарып, ыйман келтирип, жакшы амалдарды кылып, жакшы иштерди кылып жүргөн адамдар жана жер жүзүндө бузук таратып, күнөө кылып жүргөн адамдар, ошолор эки адамдын, биринчи адам менен экинчи адамдын акыбети бирдей болобу? Ушундай аларды биз бирдей кылып коймок белек" дейт Аллах Таала. Аларга эч кандай сурагы болбой эле, биринчи адам, таква адам жакшы иштерди кылып, башка адамдарга жакшылыктарды кылып, ушинтип жүрүп бул жашоодон өткөн болсо, ал эми экинчи адам жер жүзүндө бузук таратып, зулумдук кылып, андай болгон күнөөнүн баарын кылып жүргөн болсо, жана бул дүйнөдөн кайткан болсо, Аллах Таала айтат: "Ошо биринчи адамды биз экинчи адам сыяктуу кылып коебузбу?" дейт. Мааниси кандай? Биринчи адамдын акыбети, акыры кандай болсо, экинчи адамдын деле акыры ошондой болуп калабы? Жок, андай болуш мүмкүн эмес. Муну эмне? Туура адам бузулбаган акылы мындай нерсени четке кагат. Демек эмне дейт? Сөзсүз ошол адам, жакшылык кылган адам, ошол анын акыры өзүнүн жакшылыгына ошо собун алат, жана жамандык кылган адам ал ошонун өзүнүн кылган жамандык иштерине жараша ошонун жазасын тартат. Ушул нерсеге Аллах Таала көңүл буруп кетип атат бул аяттарда. Эми эң башкы жери бул аяттарда айтып атат. Аллах Таала айтат: "Антип капырлар ойлойт" дейт. Эмне деп? Ал асмандар менен жерди жана алардын ортосунда болгон нерселердин баарын жөн эле жаратып койгон деп кимдер ойлойт экен? Мынтип капырлар ойлойт. Демек ушундай ишенимде болуу бул куфр, бул капырлык болуп эсептелет. Ошол капырлардын акыйдасы ушул нерсе. Алар эмне дешет экен? Ушул баардык нерсенин баары жөн эле жаралган. Адамдар жөн эле жаралган. Адамдар бул жашоого келет дагы, анан өлөт, ошондон болду, ошону менен эле бүтөт деп айтышат. Бул эмне дейт? Аллах Таала эмне дейт? "Залика заннул лазина кафару." Бул капырлардын ишеними, капырлардын ою. "Фавайлул лиллазина кафару минан нар" деп туруп, анан аларга коркутуп айтып атат. Аллах Таала эмне дейт? Ошо капырларга тозоктон аларга бале болсун дейт. Эми
Бул менен эле кайра каршы. Эми демек момундардын ишеними кандай экен? Момундар болсо алар ишенишет. Аллах Таала бизди жөн эле жараткан жок деп. Аллах Таала бизди бул жашоого жаратканда бизди жөн эле максатсыз, жөн эле ойноп бизди жаратып койгон жок. Буга чейин биз айтканда Аллах Таала бизди чындыкта, чыныгы максатта, акыйкатта жараткан. Жана Куранда Аллах Таала өзүнүн такыба пенделерин, момун пенделерин мактап, чыныгы алар бузулбаган, туура, акылдуу адамдар экендигин баяндап, аларды мактап кеткен Аллах Таала Куранда. Али Имран сүрөсүндө алар жөнүндө Аллах Таала айтат: "Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аятин ли улил албаб." Биринчи айтат, чындыгында асмандар менен жердин жаралышында жана күн менен түндүн алмашылып турушунда сөзсүз белгилер бар дейт, аяттар бар. Кимдер үчүн дейт? Акыл ээлери үчүн. Буларды акыл ээлери деп Аллах Таала мактап атат. Аллазина yazkuruna Аллаха қияман ва qu'udan ва ала junubihim ва yatafakkaruna fi халқис самавати вал ард. Эми алар кимдер экен ошол акыл ээлери? Алар айтат, алар Аллахты эскеришет, турган абалда, отурган абалда жана капталдарында дейт. Жатып алып дагы эскеришет дейт Аллах Таала. Жана ва yatafakkaruna fi халқис самавати вал ард. Жана асмандар менен жердин жаралышына алар ой жүгүртүшөт дейт. Алар ой жүгүртүшөт экен. Чыныгы мына ой жүгүрткөн адамдар деп аларды Аллах Таала кайра мактап атат. Анан эме дейт: "Раббана ма халаката хаза батилан субханака факина азабан нар." Жана алар ошентип ой жүгүртүп, жана алар айтышат: "Раббана" деп, биздин Роббибиз, о Аллах Таала, сен ушул болгон ушул бардык нерселерди, ушулардын баарысын сен жөн эле жараткан жоксуң. Сен таза, сен аруусуң, жана бизди тозоктун азабынан сакта. Бизди оттун азабынан сакта деп айтышат экен. Демек, бардык ушул жаратылыштын баарысын, ушул эмне бизди айланабызда болгон нерсенин баары, адамдар, жиндер, бардык нерсенин баары жөн эле жаралган эмес экен. Аллах Таала андай жөн эле ойноп жаратып коюудан андай нерселерин Аллах Таала таза, андай нерселерин аруу. Мына бул адамдар, момундар бул жакта асмандар менен жерди карап, айлана чөйрөнү карап туруп, ушул аятта Аллах Тааланын аяттарын, белгилерин байкашып, жана алар ошол нерселери туура ыйманга да алып келип, алар эмне деп айтышат? О Аллах Таала, сен бул нерсени жөн эле жараткан жоксуң деп ушулар айтып, жана ушундай ишеними аркылуу Аллах Таалага жакындап, анан айтышат: "О Аллах Таала, бизди тозоктон сакта" деп айтышат. Демек, бул момундардын, мусулмандардын акыйдасы экен. Эмне экен? Аллах Таала бардык жаратылышты жөн эле жараткан эмес деп ишенишет алар. Жана бул ишениминин, ушундай алардын акыйдасынын алардын амалдарына таасири болот. Алардын амалдарында, алардын адеп ахлактарында, жүрүш турушунда, ибадаттарында жана бардык алардын ошо жашоосунда ушул акыйдасынын, ишениминин чоң таасири болот. Анткени эгерде адам ал жөн эле жаралбаган экенин билген болсо, Аллах Таала аны акыйкат максатта жараткан экенин билген болсо, эмне кылат? Ал убактысын жөн кетирбегенге аракет кылат. Ал ошол жашоосун колдонгонго, чыныгы максатта колдонуп калууга аракет кылат. Ал эми капырлардын дагы ошол эле учурда капырлардын болсо акыйдасы кандай дедик? Алар айтышат дедик, алар жөн эле жаралганбыз деп айтышат. Бардык махлуктардын баары жөн эле максатсыз жаралган деп айтышат. Жана алардын дагы ошол акыйдасы, алардын ишенимин дагы алардын амалдарында дагы аларга ошо ишенимин таасири болот. Алардын амалдарында да, адеп ахлактарында, ибадаттарында, жүрүш турушунда бардык нерседен алардын таасири болот ошо акыйдасы. Жана ошол ишеними себептүү алар ар кандай оюн зоокко, мисалы, эч кандай ар кандай бир пайдасыз нерселерге, ушундай нерселерге кирип чөгүнүп кетишет ошондой нерселерге. Жана алар өздөрүнүн жашоосун бир гана өздөрүнүн шахваттарынан ээрчип эле, өздөрүнүн ошо нафстарынан ээрчип эле ушинтип жүрүшөт. Жана Аллах Таала алар тууралуу айткандай: "Инхум кал ан'ам вал адл" дегенде, алар бир гана жаныбарлар сыяктуу. Алар жаныбарлар сыяктуу болуп калышат. Демек, жаныбардан дагы адашкан болуп калышат кээ бир учурларда. Демек, мындан эмнени түшүндүк? Акыйданын, ишенимдин өтө маанилүүлүгү. Адамдын ишеними, акыйдасы кандай болгон болсо, жана ошол акыйданын натыйжасынан анан адамдын амалдары болот. Адамдын амалдары келип чыгат акыйдасын, ишениминин негизинен. Адамдын жүрөгүндө кандай ишеними болгон болсо, ошол ишеними туура болгондо, мисалы, туура болсо, амалдары дагы туура болот. Ал эми бузулган болсо, амалдары да бузулган болот. Эми бул менен эле токтоп калбайт. Амалдары менен эле чектелбейт. Мындан кийин дагы эмне болот? Эгерде момун адамдын биринчи акыйдасы туура болду, туурабы? Андан кийин ошол акыйдасы туура болгону себептүү анын амалдары дагы туура болот. Амалдары да оңолот. Туурабы? Анткени ал ишенип билди да ал жөн эле жаралбаган экенин. Жана амалдарды оңдоого аракет кылат бул жашоодо. Демек, андан кийин дагы
акырети да жакшы болот, акырети дагы туура болот. Анткени амалдары туура болуп бул жашоодо өткөргөндөн кийин, демек Аллах Таала аркы дүйнөдө ошол амалдарына жараша ага жакшы жазасын берет. Ал эми капыр адам, анын биринчи акыйдасы бузулат, туурабы? Жүрөгүндө акыйдасы туура эмес болгондугу себептүү амалдары дагы туура эмес болот. Амалдары да туура эмес болуп, бузуку болуп, адашып жүргөндүгү себептүү кийин жазасы дагы өтө өкүнүчтүү болот. Өтө өкүнүчтүү болот. Ошол бул жашоодо кылып жүргөн жаман амалдары себептүү амалдарына өтө оор жазасын алат акыретте. Демек, эмнеден башталат экен? Эң баарысы биринчи адамдын акыйдасынан башталат. Акыйдасынан башталат. Адамдын ишениминен башталат. Мына ошол себептүү биз мына ушул сабактарды баштап жатабыз. Акыйданын маанилүүлүгү себептүү болгондуктан биз ушу бүгүнкү күндөн баштап акыйда тууралуу сабактарды баштайбыз. Эми өзү акыйда деген эмне? Бул ошо ишеним, адамдын жүрөгүндө болгон ишеними тууралуу. Эми дагы бул жакта азыр дагы кошумча сөз бар, ушул буга чейин айткан тууралуу. Биз айттык го, мисалы, капырлар алар ошол ишеними себептүү, аларды Аллах Таала жөн эле жараткан деп ишенгендиги себептүү алар бара турган жери өтө өкүнүчтүү болот деп турабы? Жана алар ошого жараша анын жазасын алат деп. Эми буга дагы Курандын дагы башка Муъминун сүрөсүндө дагы буга да далил бар. Аллах Таала Куранда айтат: "Афахасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун." Силер ойлодуңарбы? Биз силерди жөн эле ойноп жараттык деп. Жана силер бизге кайра кайтып келбейсиңер деп ойлодуңарбы дейт Аллах Таала. Фатаала Аллахул маликул хак, ла илаха илля хуа раббул аршил азим. Аллах Таала чыныгы, Аллах чыныгы падыша, андай нерседен аруу, андай нерседен бийик, андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жана улуу арштын Роббиси. Бул жакта Аллах Таала эмне деп атат? Силер ойлодуңарбы, биз силерди жөн эле жараттык деп, ойноп жараттык. Жана силер бизге ушул күнү кайтып келбейсиңер деп. Бул сөздү Аллах Таала капырларга кайрылып айтат. Капырлар качан тозокко түшкөндө, ошолорго Аллах Таала ушинтип аларга кайрылып айтат. Демек, эмне экен? Алар буга чейин биз айткандай эле биринчи алар ойлошкон, алар жөн эле жаралган деп, туурабы? Анан ошол себептүү амалдарда бузулган, жана алардын натыйжасында алар жазасын алып тозокко барып калышкан, туурабы? Ошондо мына Аллах Таала жана эң биринчи ишеними тууралуу аларга эскертип айтып атат. Силер ойлогонсуңар, биз силерди жөн эле жаратканбыз деп. Демек, бизди Аллах Таала жөн эле жараткан эмес экен. Жана бул нерсеге дагы Аллах Таала Куранда дагы бир аятта бизге бул нерсеге баяндап, тастыктап дагы айтып кетет. Аллах Таала айтат: "Аяхсабул инсану айютрака суда." Адам, инсан ойлойбу, ал жөн эле ташталып калат деп. Аллах Таала ушундай суроо берип атат. Инсан ойлойбу дейт, ал жөн эле ташталып калат. Эми мунун мааниси кандай? Жөн эле ташталып калат деген мааниси алымдар эки мааниде деп айткан. Кээ бир алымдар айткан, жөн эле деген мааниси эч кандай буйруксуз, эч кандай тыюусуз. Аллах Таала аны жараткандан кийин ага эч нерсе буйрулбайт, же эч нерседен тыюу салынбай эле жөн эле ташталып калабы деп ойлойбу деген маани биринчи мааниси. Ал эми экинчи мааниси, ал кайра жаралбай. Мисалы, адам жаралган бул дүйнөгө келгенден кийин, бул дүйнөдөн кайткандан кийин кайра жаралбай жөн эле ташталып калабы деп ойлойбу. Эки маани тең, туура болуп эсептелет ошо. Демек, эмне экен? Адам ойлойбу, ал жөн эле ташталып калабы бул дүйнөдө эч кандай буйруксуз, эч кандай тыюу салынбай эле. Жана кайтыш болгондон кийин да, бул дүйнөдөн кайткандан кийин да кайра жаралбай эле калып калабы деп адам ойлойбу дейт. Жок, андай болуш мүмкүн эмес. Андай болуш сөзсүз адамга ага бир нерселер Аллах Таала буйрук кылат, бир нерсе тыюу салат, жана сөзсүз өлгөндөн кийин адам кайтыш болгону сөзсүз кайра жаралат. Демек, биз муну тастыктап билгенден кийин экен, демек Аллах Таала бизге болгон кандайдыр бир буйруктары бар. Аллах Таала бизди жөн эле таштап койгон жок, бул дүйнөгө жөн эле жараткан жок. Бир кандайдыр максатта жаратты. Жана бизди Аллах Таала бул дүйнөгө бир кандайдыр бир буйруктар менен жана бир тыюу салуулар менен бизге өзү Аллах Таала буйрук кылып бизге, мисалы, Куранда жана сүннөттө бизге баяндап кеткен. Жана ушул нерсени түшүнгөн болсок, демек эмне экен? Биздин ушул динибизде, ислам динибизде, динибиз эмнеден турат экен? Бир кандай буйруктардан жана тыюулардан турат. Аллах Таала бизге бир нерсени буйрук кылат, жана бир нерседен тыюу салат. Жана ушул нерсеге карата болгон биздин милдеттерибиз бар. Бүгүн башкы теманы айттык го, эмне деп? Аллах Тааланын буйруктарына карата болгон биздин милдеттерибиз. Кандай биздин милдеттерибиз бар? Аллахтын бизге карата болгон буйруктарына. Эми бул тема өтө маанилүү тема деп айттык. Ошо башында айтып кеттик, сабактын башында. Ар бир мусулман эркек үчүн, ар бир мусулман аял үчүн өтө маанилүү, өтө эң башкы темалардан болуп эсептелет. Анткени биз көп эле адамдар билебиз, мисалы, кайсы бир буйруктарды билишет. Мисалы, Аллах Таала
бир нерсени буйрук кылат экенин угушат жана аны туура аткара албайт. Көп адамдар туура аткара албайт. Мисалы, көп адамдар билет, мисалы Аллах Таала аларга тавхидти буйрук кылган деп. Жалгыз Кудайлыкты, ошо Аллах Тааланын жалгыз өзүнө ибадат кылууну Аллах Таала буйрук кылганын ошону билишет дагы. Мисалы ла иляха иллаллах деп айтып жүрүшөт дагы. Бирок муну чын туура иш жүзүнө ашыра алышпайт да. Же болбосо Аллах Таала аларга намазды буйрук кылганын билишет дагы, жана намазды туура аткара алышпайт. Же болбосо намазга карата болгон кандайдыр бир кайдыгер мамиле кылышат. Же болбосо толук туура аткара албайт. Же болбосо баштап келатып кайра таштап салышат. Ушул сыяктуу дагы кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп жүрөт да адамдардачы. Жана ошол үчүн ушул китеп, ушул биз баштап жаткан бул китепче кыска ушундай болгон бүт кыйынчылыктарды баарын чечип берет бизге. Мисалы Аллахтын бизге болгон буйруктарына карата кандай гана адамда кыйынчылыктар болсун, ошонун баары тең бизге чечип берет да. Ушул Аллахтын бизге болгон буйруктарына карата биздин 7 милдетибиз бар. 7 милдетибиз бар. Жана ушул 7 милдетти бизге түшүндүрүп баяндап берген бул имам Ал-Муджаддид Шейхул Ислам Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахулла. Ушунун өзүнүн кыскача, өзүнүн китепчеси бар, кыскача пайда, өтө көп пайдасы бар. Өзүнүн кыска китеби бар. Мына ушул китепти бүгүнкү сабакта жана кийинки сабактарда ушул китеп боюнча сөз кылабыз да. Эми биз айттык эмне экен? 7 милдетибиз бар экен, 7 милдетибиз бар. Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин 7 милдетибиз бар. Же болбосо башкача айтса 7 даража деп койсок болот. 7 даража. Ушул 7 нерсени биз муну биринчиден жаттап алышыбыз керек. Жаттап алышыбыз керек. Жаттап, андан кийин туура түшүнүп, андан соң ага жараша амал кылып, жана ал нерсеге башкаларды чакырып, жана бул нерсени элдердин арасына таратканга аракет кылышыбыз керек. Анткени өтө маанилүү жана өтө пайдалуу бул нерсе. Мисалы кимге жакшылыкты каалаган болсок, аларга жеткизсек дагы өтө чоң пайдасы чоң болот да иншалла. Эми бүгүнкү сабакта биз кыскача ушул 7 нерсени эле атап өтөбүз жана кыскача эле үстүртөдөн эле мындай түшүндүрүп кетебиз. Жана кийинки сабакта иншалла тереңирээк ар бирине токтолуп, кыскача дагы анда деле кийинки сабактарда деле терең кирбейбиз, эми үстүрдөн эле кыскараагы жеңил кылып эле кийинки сабактарда баяндайбыз иншалла. Эми бүгүн эмнеге үстүртөдөн бир сыйра эле атап кетебиз? Анткени бүгүн ушул 7 нерсени жөн эле атап кетебиз. Мындай эле жалпы түшүнүк болсун да бүгүнкү күнүчү. Бүгүн жалпы түшүнүк болсун жана колдон келишинче жаттап алсаңар жакшы да кийинки сабакка. Кийинки сабакты баштаардан мурда бүгүн жаттап алсаңар, мисалы кийинки сабак баштаардан мурда бүгүн ушуну мисалы 7 бул нерсе экен, биринчи бул нерсе, экинчи бул нерсе деп ушундай билип алсаңар, эгерде жаттап алсаңар кийинки сабак баштаганга чейин, мисалы кийинки сабакта адам жаттап алып сабакка кирген болсо тереңирээк түшүнөт да, түшүнгөнү туура жакшыраак көбүрөөк пайда ала алат да иншалла. Ушундай болот го. Мисалы кайсы бир адам бир китепти эгерде бир аяттарды, мисалы Куран аяттарын же бир хадисти эгерде жатка билген болсо, жана ошол аяттын тафсирине же болбосо хадистин шархына бир сабакка кирген болсо, ал жаттабай барганга, даярданбай барган адамга караганда көбүрөөк пайда алат, туурабы? Ошол себептүү биз дагы ушундай кылалы деп чечтик да. Бүгүн жалпы эле мындай 7 нерсени атап кетели буларды. Анан колдон келишинче кийинки сабакка жаттап келсеңер жакшы. Анан кийинки сабакта баштаардан мурда биз бир сыйра сурайбыз. Эгерде даяр болгондор болсо, иншалла бул жакта жооп берсеңер болот да, бул нерсени айтып. Атап кетсеңер. Биринчи бул, экинчи бул деп эле кыска эле да. Эми бул 7 кайсы нерсе? Бул 7 нерсе, бияка шейх рахимахулла айтат: "Иза амараллаху ал-абда би амрин, ваджиба алейхи фихи саб'у маратиб." Эгерде Аллах Таала өзүнүн пендесине бир нерсени буйрук кылган болсо, ага карата ал 7 даража аткарууну милдеттүү дейт. 7 даража. Ал-ула ал-илму бихи. Эң биринчиси ал нерсени үйрөнүү. Ошол нерсеге карата илим алуу. Ат-танияту махаббатаху. Экинчиси ал нерсени жакшы көрүү. Мына биринчи айталы илим дейт. Мына эң биринчи илим дейт, кыскача айтып кете берели бүгүн. Мына Аллах Таала бир нерсени өзүнүн пенделерине буйрук кылат. Мисалы тавхидти буйрук кылат, ла иляха иллаллахты буйрук кылат. Адам ошону эмне кылыш керек? Биринчи үйрөнүш керек. Же болбосо мына Аллах Таала эмне кылат? Намазды буйрук кылат өзүнүн пенделерине. Адам эмне кылыш керек? Ошол нерсени аткарардан мурда ал нерсени үйрөнүш керек. Ошого жараша амал кылыш керек. Ошол нерсени үйрөнүп, ошол тууралуу илим алыш керек биринчи. Эми кайра тескерисинче Аллахтын буйруктарына дагы эмнелер кет? Тыюулар дагы. Аллах Таала мисалы бир нерседен тыюу салган болсо, ал нерсени да адам билиш керек. Анткени адам мисалы Аллах Таала ширкти тыят, туурабы? Ширк кылууну Аллах Таала тыюу салган. Эмне кылыш керек экен? Адам эң биринчи ошол нерсени үйрөнүш керек. Ал эмне болот экен ошол ширк? Ошол нерсени билиш керек. Анткени ал нерсени билбесе, андан сак боло албайт, туурабы? Ошондой эле адам
Аллахтын буйругун билбесе дагы аны да аткара албайт. Мисалы намазды билбесе аны да аткара албайт. Жана ошондой ширкти билбесе андан сак боло албайт. Демек эң биринчи эмне болуш керек экен? Адам эң биринчи илим алат. Андан кийин экинчи ваттанияту махаббату дейт. Экинчи ошол нерсени жакшы көрүү. Аллах Тааланын буйругун ошону жакшы көрүү. Ал эми Аллах Таала тыйган нерсени жек көрүү. Аллах Таала таухидти буйрук кылды, жана мисалы намазды буйрук кылды. Ошол нерсени сүйүш керек. Мисалы орозону Аллах Таала буйрук кылды. Ошо орозону да жакшы көрүш керек. Ажылыкты, зекетти, кайсы гана Аллах Тааланын буйруктары болбосун, ошонун баарысын адам жакшы көрүш керек. Аллах Таала Куранда эмненин баарын түшүргөн болсо, ошол нерсени жакшы көрүш керек. Эми кантип жакшы көрө алат адам? Кандай мунун жолдору бар? Иншалла кийинки сабактарда терең сөз кылабыз. Эми кыскача айтканда, Аллах Таала буйрук кылган нерседе адам билиш керек да, бул нерседе адам үчүн бир гана пайда бар. Аллах Таала адамга намазды буйрук кылган болсо, же орозону буйрук кылган болсо, же мисалы таухидти буйрук кылган болсо, бул нерседе адам үчүн бир гана пайда бар. Жакшылык бар да, бул дүйнөдө жана акыретте ал үчүн пайда бар. Демек ошону билген болсо сөзсүз муну жакшы көрөт. Ал эми тескерисинче, эгерде Аллах Таала түшүргөн бир нерсени, Аллах Тааланын бир кайсы буйруктарын адам жек көргөн болсо, бул нерсе адамды капырлыкка алып барат. Жана мындай жек көрүү, Аллах Тааланын кайсы бир шариятында бир нерсени жек көрүү, бул адамдын кылган амалдарынын баарын жок кылып салат. Аллах Таала Куранда айтат: "Залика би аннахум кариху ма анзалаллаху фа ахбата а'малухум." Бул анткени алар Аллах Таала түшүргөн нерсени жек көрүштү, ошол себептүү алардын кылган амалдары жок болуп кетти. Ушул нерседен сак болуш керек. Кайра тескерисинче эмне кылыш керек? Адам ошо Аллах Тааланын буйруктарын, Аллах Тааланын шариятын жакшы көрүүгө аракет кылыш керек. Жакшы көрүш керек да, милдет, фарз. Жана ошого кандай жолдор бар? Ошол нерсени иншалла кийинки сабакта сөз кылабыз. Эми үчүнчү, анан бул экинчи даража айттык го, жакшы көрөт. Адам ошол мисалы намазды жакшы көрбөсө, ошол нерсени жакшы көрмөйүн, аны аткара албайт. Демек адам үйрөндү да, биринчи илим алмайынча аны дагы аткара албайт, туурабы? Адам эгер намаз окуганды билбесе, аны аткара албайт. Аткарбаш да керек да, биринчи илим алмайынча. Анткени кайра тескерисинче бул затта кайра туура эмес кылат. Биринчи адам үйрөнүш керек, илим алат дагы, экинчи эмне алат? Аны жакшы көрөт. Аны сүйөт дагы, ошондо эмне болот? Адамдын эгерде жүрөгүндө ошол ишке, ошол амалга сүйүү пайда болгондон кийин, анын баардык дене мүчөлөрү дагы ошол ибадатты аткарууга умтула баштайт. Анткени жүрөк, бул сүйүү, жакшы көрүү, бул жүрөктө турабы? Эгерде адамдын жүрөгүндө эгерде ошол орноло турган болсо, ошол кайсы ибадатка сүйүү орногон болсо, баардык амалдар дагы умтула баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай: "Ала ва инна фил жасади мудга, иза салахат салахал жасаду куллу." Акыйкатта денеде бир үсүм эт бар деген, эгерде ал оңоло турган болсо, баардык денелер оңолот деген, туурабы? Ошол адамдын жүрөгүнө бир кайсы бир ибадатка сүйүү орной турган болсо, демек анын баардык дене мүчөлөрү дагы ошол нерсеге умтула баштайт. Демек эмне экен? Экинчи даража, Аллахтын буйруктарына каратылган экинчи даража бул ошол нерсени жакшы көрүү, ошол нерсени сүйүү. Ат-талиса, эми үчүнчү даража ал-азму алал фи'л. Ошол нерсени аткарууга кайраттуулук болуу, же болбосо чечкиндүүлүк болуш керек да ошол адамда. Бул кандайча? Мисалы көп эле адамдарды билебиз, туурабы? Мисалы мындай да, Аллах Тааланын кайсы бир буйруктарын мисалы жакшы көрүшөт да. Мисалы намаз окугусу келет. Мисалы намаз окуш керек, намаз окуганга милдеттүү экенин билишет. Же болбосо орозо кармаш керек экенин билишет. Бирок ал нерсени аткара албайт. Же болбосо аткарат дагы кайра таштап салышат. Ушундай болот. Эмне себептүү андай болот? Ушундай болот? Мисалы көп эле адамдар намаз окугусу келет дагы, бирок окубайт. Эмнеге? Бирок намазды жек көргөндүгү себептүү эмес. Алар жек көрбөйт намазды. Алар намазды мисалы сыйлайт, исламды сыйлайт, исламды жакшы көрүшөт, динди. Бирок эмнеге мындай? Эмнеге аткарат? Ушул үчүнчү даражага жетип токтоп, алар ушул үчүнчү даражага жетип ушундан токтоп калышкан да. Алардын ушу жүрөгүндө аларда азм, айттык го, чечкиндүүлүк жок ошо ишти аткарууга. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Ушул нерсеге көп адамдар көп көңүл бурбайт да. Бул нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуада кайрылып, Аллах Тааланын өзү сурап жүрчү. Аллах Таала ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуаларында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтчу: "Аллахумма инни асалука ас-сабата фил амри вал азимата ала рушд." О Аллах Таала, мен сенден ушул иштерде, амалдарда бекемдүүлүктү сураймын жана туура жолдо жүрүүгө чечкиндүүлүктү сураймын деп Аллах Таалага кайрылган да. Чечкиндүүлүк бул өтө маанилүү нерсе. Чечкиндүүлүк адам бир нерсени аткарууга өзү кайраттуулук ушундай алынат дагы, андан кийин гана амалды аткара алат. Жана ушул адамдын ошол азм, чечкиндүүлүктү алсыздата турган нерселер болот. Жана бул нерсени күчөтө турган нерселер болот. Бул тууралуу иншалла кийинки сабакта тереңирээк сөз кылабыз да, иншалла ар бир даража тууралуу булар боюнча. Жана айттык, бул нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуада да айтып кеткен деп туурабы. Могул азыр биз айта турган ар бир 7 даража тууралуу
Пайгамбар саллаллаху алейхи дуаларында келген да. Ушул шейх Ан-Нажди бул ушул китепчени жазып атканда бул нерсени өзүнөн эле алган жок. Бул ошол Куран сүннөттөн ошол жактан алып, Курандан алып анан ушул китепти жазган да. Куран сүннөттөн алып. Бул нерселер ошо дуаларда келген, хадистерде келет, Куранда келет да. Ар бир нерсенин өзүнүн далили бар да. Мекен эми биринчи адам Аллах Тааланын буйругун үйрөнүш керек экен. Ал тууралуу илим алыш керек. Андан кийин ал нерсени жакшы көрөт. Жүрөгү умтула баштайт да. Андан кийин эмне болот? Ошол нерсени аткарганга умтулат. Ошол нерсени аткарганга чечкиндүүлүк болот. Чечкиндүүлүк пайда болот да жүрөгүндө. Андан кийин төртүнчү ал нерсени аткаруу, амал кылуу. Эмнени үйрөнгөн болсо, ошого жараша амал кылат. Амал кылат. Бул төртүнчү даража. Эми мында дагы өзүнүн мисалы маанилүү нерселер бар. Мисалы амал кылуу, мисалы амалдан токтотуп койгон өзүнүн тосуп турган дагы нерселер болот да. Мисалы адамдар амалдарды таштайт. Неме үчүн? Мисалы айлана жашоосу өзгөрүп калуудан коркут. Мисалы өзү кандайдыр бир мисалы кандайдыр бир жашоодо жашап жүрөт да. Анан Аллах Тааланын бир кандай бир ага бир нерсени буйрук кылат экенин билет. Ошону билгендиги себептүү анан аны жакшы көрөт. Ал жакшы нерсе экенин билет. Жана аны аткарайын дегенде анан ошону токтоп аткарбай коет. Эмнеге? Ал ошо дүнүйөсү, ошол кандай бир жашоосу кандай өзүнүн абалы болгон болсо, ошол нерсени өзгөрүп кетүүсүнөн корко баштайт. Же болбосо кайсы бир мисалы өзүнүн бир сыйлаган бир адамдары ошого карата болгон, ошол адамга карата болгон мамилеси өзгөрүп кетишинен да коркуп, ошол себептүү амалдарды таштап салат. Мисалы досторум менден кайтып кетет. Же болбосо мисалы туура мисалы сүннөттү түшүнгөн болсо, анын мисалы устаздары болгон болсо, мисалы ошолор мени таштап салышат деп, же болбосо шакирттер болгон болсо, алар мени таштап салат деп ушул нерсенин баары тең чечкиндүүлүктү, амалды таштайт дагы, алсыздагат. Ошол себептүү амалды аткарбайт. Сүннөттүн артынан, акыйкаттын артынан ээрчибейт. Демек эмне экен? Төртүнчү даража бул амал кылуу. Эми бешинчи даража, ошол кылган амалы шариатка ылайыктуу болуу. Мисалы адам амал кылганда өзү каалагандай эле амал кылып койбойт да. Ал ошо кылган амалы шариатка ылайык болуш керек. Мисалы адам намаз окуганда өзү каалагандай эле келип, өзү билгендей эле келип намаз окубайт. Шариатка ылайык, ошо шариатта кандай буйрулган болсо, ошондой кылып намаз окуш керек. Эми шариатка ылайык деген мааниси кандай? Бул эки нерсе. Шариатка ылайык болуш керек. Кайсы бир ибарат, кайсы бир иш шариатка ылайык болуш керек дегенде эки нерсени айтышат алымдар. Эмне экен? Биринчиси ыхластуулук болуш керек, экинчиси сүннөткө ылайык болуш керек. Ыхластуулук болуш керек. Аллах Таала үчүн, жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек дагы. Жана экинчи бул менен бирге сүннөткө ылайык болуш керек. Мисалы канча адамдар, мисалы аз эле адам ыхластуу болуп ибарат кылышат, туурабы? Эми алардан дагы азыраак, алардан дагы аз сүннөткө ылайык кылгандар, андан дагы аз да. Жалгыз эле адам мисалы ыхластуулук менен эгерде ибарат кылса, бирок сүннөткө ылайык эмес кылса, сүннөткө ылайык болбосо, ошол кылган иши, андай иши кабыл болбойт. Ошондой эле тескерисинче, адамдын кылган иши сүннөткө ылайык болгон болсо, бирок ыхластуулук болбосо, мунун дагы амалы кабыл болбойт. Демек, ибадаттар кабыл болуш үчүн, туура болуш үчүн, шариатка ылайык болуш үчүн эмне болуш керек экен? Сөзсүз эки шарт керек. Эмне болуш керек экен? Биринчи ыхластуулук керек, жана экинчиси сүннөткө ылайык болуш керек. Мисалы адам карасаңар, мына ыхластуулук менен, мына чын ыхлас менен келип туруп, даараты жок эле намаз окуп атат. Бирок чын ыхлас менен бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аябай ушунчалык берилип намаз окуп атат. Бирок даараты жок окуп атат. Же болбосо, мисалы рүкү сажданы туура эмес кылып, мисалы ордуларын алмаштырып, же болбосо жүзүн кыблага бурбай, атайын башка жака бурулуп барып окуп атат да. Ушундай адам намазы кабыл болобу? Жок, кабыл болбойт. Канчалык ыхластуу кылган болсо дагы. Ошондой эле тескерисинче, кайсы бир адам келип, туура мисалы дааратын толук алып келип, ар бир сүннөт важибаттар менен толук намазды окуп атат дагы, туура намаз сүннөткө ылайык окуп атат дагы, бирок ыхластуу эмес. Эл көрсүн деп окуп атат. Же болбосо кимдир бирөө мактасын деп окуп атат. Мунун ибадаты кабыл болобу? Мунун дагы ибадаты кабыл болбойт. Сөзсүз эмне болуш керек экен? Сүннөткө ылайык болуш керек жана ыхластуулук болуш керек. Бул бешинчи даража. Демек эмне болуш керек экен? Мына башынан баштап атап кетели. Биринчи адам ибаратты үйрөнүш керек. Ал тууралуу илим алыш керек. Мисалы намазды үйрөнөт да. Мисалы намазды элестетип турсаңар, азыр түшүнүш үчүн жеңилирээк да. Экинчи, ошол нерсени жакшы көрөт. Мисалы намазды жакшы көрүп башташ керек. Анда болгон пайдаларды, кандай мындай намазда кандай хикматтар бар, бул кандай Аллахтын ибараты экенин, Аллахтын ага буйрук кылган ушундай парыз милдет экендигин, ошол нерсени түшүнүп, ошол нерсени жакшы көрүп баштайт. Андан кийин үчүнчү,
ошого каратылган чечкиндүүлүк пайда болот туура. Чечкиндүүлүк пайда болот. Андан кийин 4-чү ошол нерсени амалды аткарат дагы. 5-чи ошол амалы шариатка ылайык. Ошонун шариатка ылайык болушуна көңүл бурат. Ал ыхластуулук болот жана сүннөткө ылайык болуш керек дедик. Эми 6-чы бул ат-тахдир. Ошол амалды, ибадатты буза турган, жок кыла турган нерселерден алыс болуу. Ошондой нерселерден сак болуу. Кандайча, мисалы адам намаз окуду туурабы? Намаз окуду. Намаз окуганда ошол намазды жок кыла турган, аны буза турган нерселер эмнелер? Мисалы эл көрсүн үчүн кылуу, рия. Бул нерсе же болбосо эл уксун деп кылуу, мисалы мактасын деп угуу, бул сума деп коет. Ушундай нерсени, ушундай максатта кыла турган болсо, анда бул ибадаты ошол бузулуп калат. Ушундай буза турган, ибадатты буза турган нерселерден сак болуш керек. Же болбосо мисалы кайсы бир адам садака берет. Садака берет же зекет берет мисалы. Эгерде ошол садаканы бергенден кийин кимге, кайсы бир адамга жардам берген болсо, ошол адамга келип кайра милдет кыла турган болсо, мен сага ушундай бердим беле, мен сага ушундай жардам бердим деп кайра ага милдет кыла турган болсо, же болбосо кандайдыр бир ага сөз менен андай кандай бир ыза жеткизип бир зыян кыла турган болсо, ошол жардам кылган милдет кылып, анда ошол берген садакасынын сообу жок болуп кетет. Анда ошол кылган иши бузулуп, ал эч кандай андан кылган иштен эч кандай пайда албайт. Ушундай нерселерден адам сак болуш керек. Эми буга далил кандай? Аллах таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза". Иман келтиргендер, садакаңарды милдет кылуу менен жана бир ыза жеткизүү менен садакаңарды жок кылып салбагыла деген Аллах таала. Жана эң чоң мисалы ибадаттарды жок кылуучу нерсе бул эмне? Ширк. Ширк жана капырлык туурабы? Эгерде ушундай ширктен дагы адам сак болуш керек. Эгерде мисалы адам өмүр бою ибадаттарды аткарып жүргөн болсо, Аллах тааланын буйруктарын аткарып жүргөн болсо, өмүр бою исламда жүргөн болсо, мисалы, бирок ошол менен бирге ширк кылып жүрө турган болсо, ширк кылып жүрсө, чоң ширк аткарып жүргөн болсо, ошол кылган иштеринин баарысы жок болуп кетет туурабы? Аллах таала Куранда айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып айтканда: "Валакад ухия илейка ва илал лазина мин каблика ла ин ашракта ла яхбатанна амалик". Сага чейинкилерге вахий кылып жүргөн эле, сага чейинкилерге вахий кылып жүргөн эле, эгерде сен ширк кыла турган болсоң, сен кылган иштериң баарысы жок болуп кетет деп. Вала такунанна минал хасирин. Жана сен сөзсүз зыян тартып калуучулардан болосуң деген да. Балиллахи фа'буд ва кун минаш шакирин. Тескериси сен жалгыз Аллахка ибадат кылгының жана шүгүр келтирүүчүлөрдөн бол деп айтат. Аллах таала буйрук кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала эмне деп атат? Эгерде сен ширк кыла турган болсоң, кылган иштериң баарысы күйүп кетет эле дейт. Кылган иштериң баарысы жок болуп кетет эле дейт. Демек, 6-чы эмне экен? Адам ибадаттарды жок кылып сала турган иштерден сак болуш керек. Мисалы ширк, рия, сума, мисалы эл көрсүн деп кылуу, же болбосо мисалы садака бергенден кийин кайра аны милдет кылуу. Ушул сыяктуу дагы башка иштердин баарысынан адам сак болуш керек. Анткени буга чейин кылган ибадаттарын бул нерсе жок кылып салат. Жана 7-чи ас-саби, акыркысы бул эмне? Ас-сабату алей. Ушул иштерде туруктуу болуу. Ошо ибадаттарда Аллах таала кылган, буйрук кылган иштерде адам туруктуу болуусу. Туруктуу болуп, бул дүйнөнүн кайткычакты ошол иштерде бекем болуу. Жана мунун дагы өздөрүнүн себептери бар. Жана бул нерсеге алып келүүчү өзүнүн жолдору бар туруктуулукка. Бул тууралуу да иншалла кийинки сабакта Аллах таала жеңилдетсе сөз кылабыз. Эми кыскача айтканда бул туруктуулукка кандай? Буга жетүүнүн 2 жолу бар да, мындайча айтканда. Биринчи жолу бул Аллах тааладан суроо. Аллах тааладан сурап, Аллахка кайрылуу. Мисалы биз күнүгө эле айтып жүрөбүз го, эмне дейбиз? Ихтинас сиратал мустаким деп туурабы? Бизди туура жолго багыштан. Ушул дагы ушул исламдын өзүнүн динине бекем болууга сураган дуалардан болуп эсептелет. Же болбосо жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, мисалы хадистерде келген: "Я мукаллибал кулуб, саббит калби ала диник" деп, жүрөктөрдү оодаруучу, сенин диниңде менин жүрөгүмдү бекем кыл деп. Же болбосо мисалы жана буга чейин дуа айткандай: "Аллахумма инна асалука табата фил амр". Аллах таала мен сенден амалдарда, иштерде бекем, туруктуулукту, бекемдүүлүктү сураймын деп. Мына биринчи эмне кылыш керек? Аллах тааладан сураныш керек. Жана экинчи, адам өзү дагы аракет кылыш керек. Ошол амалдарда бекем болууга, туруктуу болууга, ушул нерсени аткарууга адам өзү аракет кылыш керек. Өзүнүн напсысы менен күрөшүп, ошол туруктуу болуп аракет кылыш керек да, аракет кылыш керек адам. Анткени Аллах таала Куранда айткан: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана". Кимде ким ошо биз үчүн аракет кылгандарды, биз үчүн ушу күрөш кылып, жихад кылып аракет кылгандарды биз аларды эмне дейт? Биздин жолдорубуз менен аларды биздин жолдорубуз менен салып коебуз дейт. Туура жолго салып коебуз деген Аллах таала убада берген. Эми эмне экен? Кыскача айтып кетели. 7 даражада дедик. Аллах таала эгерде кайсы бир
пендесине, эгерде мына Алла өзүнүн пендесине бир нерсени буйрук кылган болсо, ошого жараша адамдын 7 милдети бар экен, 7 даража ушу милдети бар дедик. Биринчи, ал нерсени адам үйрөнүш керек. Ошол тууралуу адам илим алыш керек. Экинчи, ал нерсени жакшы көрүш керек. Үчүнчү, ал нерсени аткарууга адамда чечкиндүүлүк пайда болуш керек. Төртүнчү, ал нерсени аткарыш керек адам. Ошо амал кылыш керек. Бешинчи, ошо кылган иши шариатка ылайык болуш керек, ыхластуу жана сүннөткө ылайык. Жана алтынчы, ошол ишти, амалды жок кыла турган нерселерден алыс болуш керек, жок кылып сала турган нерселерден алыс болуш керек. Жана жетинчи, бул иштерде туруктуу болуш керек, туруктуу бекем болуш керек да. Бул ошо Аллахтын бизге болгон буйруктарына карата болгон биздин 7 милдетибиз. Ушул 7 нерсени биз ошо Аллахтын жардамы менен буйрса, биз туура жаттап алган болсок, жаттаган болсок, жана туура түшүнгөн болсок, жана буга жараша амал кылып, жана адамдардын арасына муну таркатып жүргөн болсок, ошондо чоң көп пайдаларга ээ болобуз да. Эми муну чындыгында ойлонуп көрсөк, пайдалары көп да, өтө көп пайдалар. Мисалы, эң биринчи Аллах Тааланын буйруктарын биз толук аткара алабыз да. Мисалы, ушул 7 даража менен Аллах Тааланын буйруктарын аткарган болсок, 7 даражасы менен ар бири менен ушундай туура Аллах Тааланын милдеттерин аткарган болсок, анда иншалла толук жүздө ушундай Аллах Тааланын толук түрдө буйруктарын аткара алабыз да, иншалла. Экинчиден, жана биз буга чейин айткандай кандай бир кыйынчылыктар болот деп айттык. Мисалы, кайсы бир адамдар бир ибаратты баштайт дагы кайра таштап салат. Мисалы, намазды окуйт да кайра таштап салат. Мына ушундай нерселерден дагы буюрса, биз алыс боло алабыз да. Ошондой болгон кыйынчылыктарды чече алабыз. Жана же болбосо кээ бир адамдар намаз окугусу келет дагы баштай албайт. Мына ошондой болгон дагы ушундай проблемаларды чечип берет бул нерселер. Жана ошондой эле мисалы, көп адамдар эмне кылат? Илимсиз эле туура эмес ибараттарды кылышат. Туура эмес ибарат кылып, ошол себептүү туура эмес ибарат кылып такыр эле бидатка түшүп кетишет. Ошол нерселерден дагы бул нерселер алыс кылат, мисалы, туурабы? Ошондой эле туруктуу болгонго дагы, туруктуу болуп, бул адам мисалы ибараттарда, Аллах Таала буйрук кылган ибараттарда жашоосунун аягына чейин бекем болгонго ушул чоң бизге ушул себеп болот да. Иншалла бул ушул 7 нерсени биз туура түшүнүп, ушуларга биз иншалла амал кылган болсок. Эми Аллах Таала бизге ушул үйрөнгөн нерселерибизге бизге пайдалуу болгон болсун, жана алган илимибиз аркылуу бизге пайда берген болсун, жана алган илимибиз биз үчүн далил кылып, бизге каршы далил кылбаган болсун. Жана ушул нерселерди биз туура түшүнүп, пайдалуу кылып, жана ушуга жараша бизге амал кылып жүргөндөрдөн Аллах Таала бизге ошол нерсени насип кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.